Апталык пландарды койгондо дагы бир жакшы жери өзгөчө 18 жаштан 25 жашка чейинкилер үчүн маанилүү деп айтат элем. Мисалы карасаңыздар, азыр айтып жатпаймынбы, бир жума тартылбай калды, арадан бир жума өткөндөн кийин тарттык, жыйынтыгында 2 жума бул жарым ай өтүп кетти да. Ошонун сыңарындай 18 жаштан 25 жашка чейинки өзгөчө жаштар үчүн маанилүү боло турган нерсе, биз кээде күндүн өтүп жаткандыгын байкабай калабыз. Күндөр өтө берет, бирок кылынган эч нерсе жок. Жарым ай ушинтип өтүп кетти, дагы 2 жума ушинтип өтө турган болсо, 1 ай жок деген сөз. 1 ай деген сөз 1 жылдын 12де 1 жок деген сөз. Биз көпчүлүк жаштар мындай убакыт өтө берет, өзү менен өзү кээ бир нерселер болуп кетет деген түшүнүк менен жүрөбүз, бирок чында бандай болбойт да туугандар. Маанилүү болгон нерсе күндүн өткөнү эмес, күндүн аягында колуңда калган нерсе да. Муну студент кезимде бир жакшы тааныш байкем бар эле, ошо айтып калчу. Жанакы календарлар бар эмеспи? Ошол календарлардан жуулган баракчаларың маанилүү эмес, ошол күн өткөндөн кийин сен эмне кылдың, өзүңдүн келечегиң үчүн, дүйнөң үчүн, акыретиң үчүн эмне кылдың, ошол маанилүү деп айтчу.